Ассаламу алейкум. Барыңыздарга салам айтабыз, достор. Бишкек шаары мен турган жер бул Нижний Аларча. Ушул эт дүкөндөн бир жакшы маалымат алып беребиз. Бул эттер канча убакта союлат, каяктан союлуп келинет, каяктан алынат. Азыр эле жарнамасын көргөн сырттан көрдүк. Жаш тай жана кунажындардын эти деп жазылып турат. Тууган, ассаламу алейкум. Салам алейкум. Кандайсыңар? Денсаулыктар жакшыбы? Жакшы экен. Бул дүкөн жөнүндө бир маалыматты өтө турган болсок, бул канча аралыкта союлат эттер? Күндө союлат, свежий союлуп турат. Мисалы, күндө союлат деген баягы алармандардын бир басымдуу бөлүгү белгилүү да, себеби баягы кишиге жет чамалап эртеги күнгө калбай тургандай кылып даярдаш керек детти. Ооба, бизде күндө союлуп ошол кардарларга жетиштүү мал союп турабыз. Ашыгына союлат. Свежий болуп турат постоянно. Дайыма. Эрте менен келет, кечкери сатылып кетет. Түнкү союлат, кандар сарып, эртең менен кесилет, устукандан сайдып. Баракелде. Азыр бул жакта бул кунажындын эттер экен, а? Бул кунажындын эти, бул тайдын эти. Биз көп эт саткан жерлерден угуп калып атабыз, баягы 10 килограммдан же бир белгилүү бир көбүрөөк өлчөмдө алса, үстүнө баягы бирден чучук же дагы бирдеме кошуп берип ушундай кылат экен. Силерде кандай? Тайдын этин 5 килограмм алса 1 чучук кошулат эттин баасында. 10 килограмм алса 2 чучук кошулат эттин баасында. Тайдын этин. Кунаждын эти болсо кошулат. Ошондо чучук эттин баасында кошулат. Эттин баасында кошулат. Бул малдар каяктан келет? Негизинен нарындан, Токтогулдан, Көлдөн келет основном. Анан бул жерде шаардын четинде сарай бар, ошол жерде кармайбыз, ошол жерде ат корунда турат. Таза жем чөп менен эме алат, кадимкидей. Өзүңөр кандай дары бар сайылбайт. Колдо багып, союп чыгарасыңар. Баракелде. Мынакей достор, ушундайча маалымат болду. Биз жарнамадан көрдүк, жеткирип берүү дагы бар экен, а? Жеткирип берүү шаардын ичинде 150 сом. Шаар ичи. Шаардын ичи болсо. Мисалы, канча килограммдан же айырмасы жок? 5 килограммдан өйдө. Магазинден келип алса деле, немеден деле магазинден келип алса деле жеткирип берсек деле 5 килограммдан өйдө сатабыз. Баракелде. Мынакей достор, ушундайча маалымат. Мынакей. Холодильникте эми бул жакта бир аз азыраак калган экен, дээрлик сатылып кеткен экен. Бул жакта. Бул эттер кандай күндө текшерилеби, печат басылып турат го? Күндө 2 жолу ветеринар көзөмөлдөн өтөт. Ветеринар көзөмөлдөн. Союлганга чейинби? Союлганга чейин. Баасы жөнүндө дагы бир маалымат берип өтөлү анда. Кунаждын эти 495 сомдон, тайдын эти болсо 475 сомдон килограмм. 475-495. Чучук өзүнчө 1500 килограмм. Тайдын эти менен алса ар бир 5 килограмм. 5 килограмм алса 1 чучук кошулат эттин баасында. 10 килограмм алса 2 чучук кошулат эттин баасында. 15 килограмм алса 3 чучук кошулат эттин баасында. Баракелде. Тайдын эти. Мынакей. Мына достор, дареги жөнүндө дагы бир тактап өтөлү. Байтору эт дүкөнү, Нижний Аларча, Кыргызская 169/1. Ошондой эле Instagram баракчасында дагы Байтору KG деп жайгашкан экен. Ошол жакка катталып, ошол жактан заказ берип турсаңыздар болот.